Центеранын Кумтор кеніндегі дагы бир өзүм билемдигинин бети ачылды. Кендин аймагынан цианид идиштери, унаа тетиктери, иштетилген май, дөңгөлөк жана башка өндүрүш жана чарбалык калдык таштандылары көмүлгөн бир нече жай табылды. Ал гана эмес, трал, жүктөгүч техникаларын бүкүлө бойдон көмүп салышканы көпчүлүктү таң калтырды. Бул таштанды полигондору тууралуу бир дагы отчетту, бир дагы документте эч нерсе жазылган эмес. Көп жылдар бою уланган мындай кыянатчылыктын экологияга тийгизген кесепети өтө чоң. Ушу металл, шиналар, жанагы отработанное масло, анын баары утилизацияга кетиш керек, анткени бул зыян да. Мына биз жанагы очистной сооружениянын жанында турабыз. Бул жанагы токсикалык өзүнүн эмелери, элементтери сууга кетет астына. Астында подземный суу, грунтовый суулар менен эметип туруп, жанагы билебиз да, Кумтөр дарыяга кетип туруп, Наранга кетет да. Экологияга жасаган мындай мамилеси менен Центера Кыргызстандын гана эмес, Канаданын дагы мыйзамдарын бузган. 2009-жылдагы стратегиялык келишим боюнча Центера улуттук мыйзамдардан тышкары эл аралык экологиялык дагы нормаларды так сактоого милдеттенме алган. Эл аралык норма боюнча экологиялык биздин кыргызстандык мыйзам башка деле мамлекеттерде ушул таштандыларды булар өзлөрүнүн классы бар. Мындай көмгөнгө болбойт. Тыюу салынган да. Бул фактылар боюнча бардык материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп, юридикалык баа берилет.